dindegi ortoluktu karmanуу деген кандай дейт? Орто деген сөз аша чаппаган, артта калбаган деген сөз. Ифрат ва тафрит деп айтылат. Ифрат деген ошол аша чабуу. Шариятыбыз аша чапкандан тыюу салат. Тафрит деген артта калганды айтылат. Динде ошол орто бол деген сөз, ошол аша чаппа, артта да калба, жалкоодо болбо. Ошол өзүң орто жол менен тандап амал кыла бер деген сөз. Катуу кетсең тез чарчайсың. Катуу чуркаган адам тез чарчайт. Орточо жүргөн адам кете берет алыска. Ошон үчүн динде катуу кетсең барып сынып калышың тез болот. Тез сынып каласың, туура эмес жакка кетип каласың. Ошон үчүн орто кет деген ошол маанада. Анан өтө жалкоо болгондо болбойт, намаз болсо да окубайсың, мешитке да барбайсың, уктайсың, жатасың, тургуң келбейт. Бул тафрит болбойт. Ага менет кылыш керек азмаз. Туруп тараталып мешитке келиш керек. Анан бир жолу учуп кетем дегенге да уруксат берилбейт. Акыры шартыңа жараша, бирок тастабикул хайратты жакшылыкка өзүңдүн шартыңа жараша жарышып турушуң керек. Аракет кыла бериш керек. Артта калганда болбойт, ошо аша чапканда болбойт. Ошон үчүн хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла юшадда дина хадун илла галаба." Ла юшадда дина хадун илла галаба. Ким дин менен күрөшөм десе, дин барыбыр жеңет деген. Биз 100% барыбыр кыла албайбыз. Кемчиликтүү мусулманбыз, бендебиз. Кемчилигибиз аябай көп. Аракет кыла беребиз. Күнөө кылабыз, айып болот, кемчилдик болот, тобо ыстыкпар, кайра аракет кылабыз. Кайра жыгылабыз, кайра турабыз. Жашоо ушундай, күрөш. Түп-түз мына кетебиз деген нерсе жок. Ал фериштелер алар. Түшүнүңөр? Бизде кээде жыгыласың, кээде айып болот, кээде күнөө болот, кайра турасың, кайра аракет кыласың. Ушинтип жашай беребиз. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн динде аша чабуу деген катуу кеткен болбойт. Катуу кетсең тез сынып каласың. Орто жолду тармап, ошо амалдарыңа бекем бол, аны таштаба, ошо менен уланта бер. Ошол эң жакшы жол.